Бүгүн 31 мартта бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун мөөнөтү аяктайт. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Бул күнү кызматкерлер декларацияны түн ортосуна чейин кабыл алышмакчы. Эске салсак, салык декларациясын төмөнкүлөр тапшырууга милдеттүү. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр, менчигинде салык салынуучу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн, жер участактын ээлери, юридикалык жакты түзбөй туруп иш жүргүзгөн дыйкан жана фермердик чарбалар, жарандар толук маалыматты жергиликтүү салык органдарынан, ошондой эле 116 номеринен алса болот. 23 өлкөнүн лидерлери менен Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемияга каршы күрөшүү боюнча глобалдык келишимге кол коюуну сунушташты. Алардын арасында Улуу Британия, Германия, Франция жана Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөр бар. Документте бир дагы мамлекет же бир дагы эл аралык уюм пандемияны өз алдынча жеңе албай турганы белгиленип, глобалдык келишим өлкөлөргө өзгөчө кырдаалдар тууралуу кабар алмашуу боюнча кызматташтыкты бекемдөөгө жана профилдик изилдөөлөрдүн жыйынтыктары менен бөлүшүүгө жардам бере турганы жазылган. Келишимди сунуштаган өлкөлөрдүн лидерлери COVID-19 экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң чоң көйгөй болуп калганын жана аны биргелешип гана жеңүүгө мүмкүн экенин билдиришти. Мындан тышкары, алардын билдирүүсүндө вакциналарды чыгаруу жана калкты эмдөө иштерин тездетүү өтө маанилүү экени белгиленген. Эске салсак, пандемия башталгандан бери дүйнөдө коронавирус жуктургандар 128 миллиондон ашып, дээрлик 3 миллион бейтап каза болду. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Россиянын коронавируска каршы Спутник 5 дарысын мигранттардын жана бизнесмендердин эсебинен алууну пландап жатат. Бул тууралуу министр Алымкадыр Бейшеналиев биринчи радионун эфиринде билдирди. Россиянын саламаттыкты сактоо министри Михаил Мурашко менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Владимир Путин менен жолукканда бул тууралуу сөз кылган. Бирок азыр көпчүлүк өлкөлөр Спутник 5 дарысынын эффективдүүлүгүн көрүп буйрутма берип жатышат. Биз кезекке турдук. Балким апрелдин соңунда же май, июнь айларында берилет, деди Бейшеналиев. Маалыматка караганда, Россиядагы мигранттар жана бизнесмендер Спутник 5 дарысын сатып алууга жардам берүүнү көздөп жатышат. Кыргыз кино кереметинин негиздөөчүлөрүнүн бири, белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевдин 80 жылдыгына арналган кино кербен башталат. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, кино кербен 1-апрелден тартып республиканын бардык облус борборлорунда жана Бишкек шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө өз ишин баштайт. Иш-чара Шамшиев тарткан тасмаларды жана кыргыз киносунун 80 жылдыгына карата кыргыз тасмаларын көрсөтүү менен башталат. Ал эми кино кербен ноябрь айында Бишкек шаарында жыйынтыкталат.